Бүгүнкү күндүн орчундуу жаңылыктар топтомунан кыскача тааныштырабыз. Ошто аял мурдагы күйөөсү тарабынан сабалган видео тарады. Кыргызстан Талибанды террордук уюмдардын тизмесинен чыгарды. Бишкекте май куйган жерде эркек кишини жерге жаткырып сабаган кайгуул милиционердин толук видеосу чыкты. Айланып келип колго түшүп калсаңар өлдүңөр го. BMW X7 машинасынын айдоочусу милициянын кайгуулчуларын коркутту. Акылбек Жапаров: Жалал-Абадка эл аралык аэропорт куруу маселеси каралууда. Ошто аял мурдагы күйөөсү тарабынан сабалган видео тарады. Эркек киши ашканада ашпозчу болуп иштеген аялына барган. Эки уруша кетип, кечи аялды сабап салган. Милициянын маалыматына караганда, ашканага жакын жердеги курулушта иштеген эркектер аялга жардамга келип, кишини сабашкан. Натыйжада ал ооруканага түшкөн. Жабыркаган аял мурдагы күйөөсүнө, ал эми күйөөсү аны сабаган эркектерге каршы арыз жазган. Учурда тергөө жүрүүдө. Аялга коргоо ордери берилди. Милиция билдиргендей, аял күйөө 4 жыл мурда ажырашкан. Ортодо 4 баласы бар. Эске салсак, буга чейин нарында дагы эркек киши аялынын жумушуна келип бычак сайган. Булак Спутник Эжи. Кыргызстан Талибанды террордук уюмдардын тизмесинен чыгарды. Бул тууралуу бизге мамлекеттик структурадагы маалымат булактар кабарлады. Өткөндө башкы прокуратура тыюу салынган уюмдардын тизмесин жарыялаган. Анда талиптер кыймылы жок болчу. Кабул Бишкектин чечимин кубаттады. Буга чейин Казакстан талиптерди тыюу салынган уюмдардын тизмесинен чыгарган. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек: Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Акылбек Жапаров: Жалал-Абадка эл аралык аэропорт куруу маселеси каралууда. Жалал-Абад облусуна жаңы эл аралык аэропорт куруу маселеси каралууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Осман Airlines компаниясынын биринчи учагын Бишкекте тосуп алуу учурунда айтты. Ал соңку 3 жылда Манас аэропорту болуп көрбөгөндөй ийгиликтерге жетишип, компаниянын таза кирешеси 2019 жылдагы 2 миллиард 108 миллион сомдон 2023 жылы 6 миллиардтан ашканын белгилеген. 2023 жылы инвестициялык активдүүлүк 5 миллиард 368 миллион сомду түзүп, жеке каражаттын эсебинен Осман аба жолдору авиакомпаниясы үчүн 2 Q400 жана RKG авиакомпаниясы үчүн 1 Beechcraft King Air 360 учактарын сатып алууга мүмкүнчүлүк түздү. Бүгүнкү күндө дагы бир Q400 учагы сатып алынды, деди Жапаров. Ошондой эле ал 2021 жылдан 2023 жылга чейинки мезгилде өлкөнүн аэропортторунда тээленген жүргүнчүлөрдүн өсүү динамикасы 3,98 миллиондон 5,6 миллионго жетип, өсүш 41% түзгөнүн белгиледи. Бишкекте май куйган жерде эркек кишини жерге жаткырып сабаган кайгуул милиционердин толук видеосу чыкты. Окуянын күбөсү эки мас киши кайгуулчуларга баш ийбей каршылык көрсөткөнүн айткан. Видеодо дагы берки кишилердин бири кайгуул милиционерине өзү биринчи асылып сөгүнгөнүн көрүүгө болот. Мындан улам милиционерлер аны жерге жаткырып, бири ага кол көтөргөн. Ошол учурда сары курткачан киши чуркап барып мушташ башталган. Акыры эки киши тең кармалган. Милициянын кайгуул кызматы окуя 3-сентябрда болгонун маалымдады. Анда инспекторлор Ганди көчөсүнөн Nissan машинасын токтотушкан, бирок айдоочусу токтобой айланма жолго чейин качып кеткен. Май куйган жерде мас абалындагы айдоочу менен жанындагы жүргүнчүсү кайгуулчуларга орой мамиле жасап, каршылык көрсөткөнү айтылды. Айдоочуга мас абалында машина башкарган үчүн протокол түзүлүп, жүргүнчү майда бейбаштык үчүн 3 суткага камакка алынган.
Жоқ, ол айырған жоқпын байке. Сен ауылдасың, Мен ертеден бeri тартып атам, ким биринчи кол салганын. Бүт камера, биякта заправка, камера тур кеткиле, аз милиция чакырам дейт. Силер эмне милицияларга кол көтөрүп атасыңар? Мен ертеден бери тартып турам го жанттан бери. Силер келип токтооңар менен. Эмне жалган сүйлөп атасыңар? Башыңга да мыйзамга баш ийбейсиңер, мас экенсиңер. Айланып келип колго түшүп калсаңар өлдүңөр го. BMW X7 машинасынын айдоочусу милициянын кайгылуулчуларын коркутту. Кроссовердин айдоочусу терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алган үчүн токтотулган. Ал инспектор Мирлан Таглайбековдон видеого тартпоону өтүнүп, алар 1 айлык май анасын жеп койгонун айткан. Эй жигиттер, айланып келип колго түшүп калсаңар өлдүңөр го дейм. Жер тоголукта. Сенин да бизге ишиң түшөт. Сен гаисиң, мен эмне жумуш кыларымды билбейсиң. Эми ишиңер түшпөй эле койсун. Бирок түшсө, жестко болот дегендейчи. Биз да протоколдун, мыйзамдын негизинде иш кылабыз. Мурда мындай болчу эмес, бири-бирибизди түшүнчүбүз деген ал. Рашин алам да, эден кайра жакташым болду бир акча берет экен. Ооба. Эми канча? Ага да акча кетет. Бир 10 миң сом акча кетет да. Тантатпай эле койсок бир. Кандай кылсак болот? Эмне издесем, азыр айытпай эле койсок кандай бир жолу барбы? Мен бирок эртең катташым кыргыз чындыктан акча кетет да эми. Ал эми бир жол кылчу, кандай кылабыз? Болгон жол ошо, мен айткым келет, тонировкаңыз. Акча катташ кетти, Эми ал сиздин өзүңүз жеке оюңуз да эми. Bir aylık zarfatan jedinger. Iya. Bir aylık zarfatan jedinger deyim. Aylanıp gelip kolga çıkmasına öldüğünür o deyim sizler de var. Iya. Aylanıp gelip kolga çıkmasına öldüğünür o deyim. Kimge aylanıp keldi? Sizge de. Sizge emnege? Жер тауып, senin de işin çöp de koymuş bizge. Balkim Sen gayisin biratta, benim ne cümüş kat bilbeysin biratta. Sonra. Протоколға 20 миң сом жазып көшөт, ертең дегенде таптап керек. Протокол сөзсүз түзүлөт да. Мыйзам чегинде иштеп болсак кайра сиз эртең айланып ишиң мага Жоқ, түшөт эми дейсиз. түшпөй эле койсун, түшсө анда жестко дегендейчи. Биз да ошо протоколдун мыйзамдын чегинде иштеп кое беребиз дегендейчи. Хорошо. Бирок Кантип айтканыңыз эчтеке туура эмес да, эртең. 100% тура да. Мен да мыйзам чегинде иштеп кое берем да, любой жерде чынбы? Конечно, кыласыз. Бирок кантип сиз заранее коркканыңыз. Жок, мейли госслужба андай мындай деген бизде мен илгертен мен иштеп жүргөндө андай болчу эмес да, негизичи. Бирибизди түшүнүп андай мындай болчу. Эки болсо койсоңуз. Байке, жолуңуз болсун. Мейли давай.